Бешинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дүйнөнүн көңүл борборунда. Төгөрөктөн 4 бурчундагы көрүүчүлөрдүн бири сыналгы интернетке көз чаптырса, бири Астанага келди. Масштабтуу мелдешти өз көзү менен көргүсү келгендердин арасында Өзбекстандын белгилүү опера ырчысы Курсант Шеров да бар. Ал Ташкенттен Астанага велосипед менен келген. Колдоо үчүн атайын келдим. Мындай чоң аралыкты биздин балбандардын, Азия дүйнөсүнүн балбандарынын жетишкендиктерин колдоо үчүн басып өттүм. Мелдешти көрүү үчүн Казакстанга агылган саякатчылардын арасында океан ашкандар да жок эмес. Сарыаркага атайын келгендердин максаты бир: көчмөндөрдүн мурасы менен жакындан таанышуу. From Australia? The World Nomad Games have been awesome. It's my third day here. I've seen the horse race. Мен Австралиядан келдим. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу деңгээли абдан жогору. 3 күн бою эреңиш, көкбөрү, жамбы атуу сыяктуу байыркы оюндар менен тааныштым. First time here in Kazakhstan and first World Nomad Games. Super well run, awesome people. Сингапурдан Казакстанга мотоцикл менен келдим. Биринчи көргөн оюнум ат үстүндө жаа атуу болду. Ошондой эле көкпар жана күрөш боюнча мелдештердин көрөрмандары болууну пландап жатабыз. Чет элдик коноктор улуу талаанын байыркы оюндары менен катар түрк дүйнөсүнүн бай маданий жана руханий мурастары менен тааныш экендигин айтышат. Дүйнө саякатчылары казактардын салт санасына, меймандостугуна суктанышат. Абдан уникалдуу маданият. Бул жерден мен мурда көрбөгөн уникалдуу нерселер менен тааныштым. Ат үстүндө жаа атуу деги эле оюндар мага абдан жакты. I'm from the United States in California. Мен Калифорниядан, Америка Кошмо Штатынан келдим. Астанада көчмөндөр оюну абдан жакшы өтүп жатат. Эли абдан меймандос, маданияты өзүнө тартып турат. Мен Казакстанды чындап сүйүп калдым. This country's incredible, beautiful. Масштабтуу мелдештин коноктору спорттук мелдештерден тышкары атайын түзүлгөн этно шаарчада көчмөндөрдүн маданияты менен тааныша алышат. Аянты 10 гектар болгон ачык асман алдындагы комплекс күнүнө 30 000 кишини кабыл алат. Елорданың маңы құтты бір түркі өркениетінің Борбордун айланасы түрк цивилизациясынын байыркы айылы сыяктуу. Бул жерде боз үйлөр тигилип, казан кайнатылып, усталардын көргөзмөлөрү уюштурулуп, салттуу концерттик программалар сунушталып жатат. Көчмөндөр оюндарынын катышуучулары жана коноктору бул жерден түрк дүйнөсүнөн ырахат ала алышат. келіп, түркі әлемінің керемет қызықтарына бөленіп, қаныға алады. Белгилей кетсек, 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрүү үчүн Астанага 100 000ден ашык турист келери күтүлүүдө.